Россия Федерациясында Кыргыз Республикасынын маданият күндөрү расмий ачылды. Алгач Кыргыз кино күндөрү башталып, анда Борбор Азияга таанымал болгон 5 эненин таманында тасмасы көрсөтүлүп жатат. 3 күнгө созулган аралыкта Кыргыздын башка дагы режиссерлор жараткан кино тасмалары көрүүчүлөргө көрсөтүлөт. Кыргыз кино күндөрү Москва шаарындагы Жеңиш музейинде ачылды. Бул иш-чарага өлкөнүн тарыхындагы маанилүү окуя болгон Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата уюштурулууда. Ошо кыргыз кинонун бүгүнкү күндө кыйын тасмалардын ошо тарыхын айтып берип атабыз. Белгилүү кинодеятельдердин, кинематографисттердин жөнүндө айтып берип атабыз. Буюрса, могу экспозиция бүткөндөн кийин биз бүт баарыбыз коноктор менен кинозалга кирип, Руслан Акун кинорежиссердун 5 эненин таманында тасманын бет ачары болот. Буюрса, ошо тасма менен ошо кыргыз кинонун күндөрүн ачып атабыз буюрса. Ачылышка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да катышып, эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы байланыштарды жана өз ара түшүнүшүүнү тереңдетүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле мындай иш-чараларды өткөрүү маданий байланыштарды өнүктүрүүдө негизги ролду ойноорун айтып, искусство, билим берүү жана илим тармагында биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга түрткү берерин билдирди. Бүгүн албетте ушул Баклан гара улуу ата мекендик согуш музейинде биз үчүн өтө маанилүү. Биздин кинобуздун азыркы кинобуздун биринчи күнү бул жалпы маданият күндөрүнүн алкагында. Москва өтө чоң бир тарыхы бар, бул өтө чоң бир легенда. Мурунку залкарларыбыз келген ушул жерге кадимкидей биякта. Биз үчүн дагы бул ушул салттын өтө чоң бир традициянын, тарыхыбыздын улантысы. Мындай иш-чаралар эки өлкөнүн элдерин жакындаштырып гана койбостон, өз ара урматтоого, жалпы кызыкчылыктарга жана жалпы өнүгүүгө умтулууга негизделген узак мөөнөттүү кызматташтыктын пайдабалын түзөт. Мындай оюн Россия Федерациясынын маданият министри билдирди. Айтымында Россия менен Кыргызстандын кино тармагы союз мезгилинен бери эле тыгыз кызматташып келет. Вот сегодня мы открываем дни кино. Эки өлкөнүн тарыхы бир, өзгөчө кино жаатында көп жылдардан бери кызматташып келебиз. Союз мезгилинде кыргыз режиссерлору жараткан тасмалары биздин кино фондунда сакталган. Экинчи жагынан азыр жаңы кино адистери чыгып, тасмаларды жаратып жатканы кубандырат. Алардын бири мына бүгүн көрсөтүп жаткан 5 эненин таманында тасмасы. Наше общее кинематографическое наследие. Кыргызстандын маданият күндөрүнүн алкагында өтүп жаткан кино күндөрүнүн орду чоң. Себеби дүйнө элине таанымал болгон кыргыз керемети феноменин жараткан атактуу режиссерлор Россияда билим алышкан. Бүгүн алардын жолун жаш таланттар улантууда. Биздин чыккан устаканабыз Россия менен байланыш, ГИТИС менен, Шепкин менен, Санкт-Петербургда окуу жайлар менен көбүч. Актерлук кесип болобу, режиссерлук болобу, сценарный. Айтор ушу киного мындай тиешелүү кесиптердин бар, ушул жерде такшалып келишет да балдарчы. Мен ойлойм, бул чоң дагы алдыда турган жетишкендиктерге жеткизет. Анткени мынакей бүгүнкү күндө жаңы өкмөтүбүздүн чоң колдоосуна ээ болуп, чоң масштабтуу кинолор тартылып келген. Кино күндөрүнүн ачылышында атайын көргөзмө дагы уюштурулган. Анда союз мезгилиндеги белгилүү кинорежиссерлор жана азыркы замандын кино адистеринин эмгектери чагылдырылган. Тилек Айталиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Москва.